Бөжөй. Кыргызстандын Баткен облусунда жайгашып миңге жетпеген калк жашаган чакан айыл. Баткендин рай борборунан Бөжөй айылына чейин 50 чакырымдай. Анын бир бөлүгүн Өзбекстандын Соох анклавын аралап өтүүгө туура келет. Дал ушул өзгөчөлүк айылдыктардын күнүмдүк турмушуна таасир этет. Бизде жер үлүшү бөлүнгөндө даже бир адамга бир соток 0,08 тийген. Негизги кылган дыханчылыгыбыз жүгөрү мака. Анан кичине алмабыз бар, өрүгүбүз бар аралаш. Кичине картошка экебиз. Биздеги жашоодо суу жетишсиз. Бир арык суудан, мисалы үчүн, ошонун 2 күнүнү Өзбекстанга да беребиз. Биздин этекте границада жашаган Малбут деген Өзбек Согрел Малбут деген айыл бар, ого беребиз. Асондо базарчылыкты же Баткенге, же Хайдарканга барып кылабыз. Хайдаркан шаары бизден 20-21 километр алыстыкта турат. Анан жолубуз өтө татаал. Анан аркы экинчи жолубуз, Баткенге кеткен жолубуз Өзбекстандын Соох анклавын аралап өтөбүз. Канча посттон өтөбүз? Энди Кыргызстан бир посту 4 посттон өтөбүз да, короче, баргыча. Анан бизде мындай экен да, энди бул кантип түшүндүрсөм мен жалпак менен айтканда, биздин эми асонда кичине мал кылабыз, мал жан кылабыз, ошону Баткенге сатыш керек. Хайдаркан дегенде мал базар бобой коюлду. Баткенге баратыган болсо биздин саат 7-де неме ачылат. Өзбекстан пост ачат. Бул биринчи Малбутта посттон өтсөң, нарата Кызылкаяк деген пост бар. Кызылкаяк деген постко барсаң, ол жерде оягын дара зонасынан келет. Энди кыш али өкмөттөн азыр алтын казык болду. Ошондон келгенден кийин бу жерде очурт болот. Биз уже бир нерсени баягы апарган мөмөжөйсүздүн малды апарсак Баткен базары бүтөт. Түндөсү кечки саат 11ден кийин жок. Жашоо жок. Энди өткөзбөйт да, жашоо жок эмес. Мисалы үчүн саат 11ден кийин өткөзбөйт бизди. На всякий пожар энди мисалы үчүн бирөө ооруп калат, төрөй турган болот. Бул маселени губернатордан билет, кат түрүндө баарын жазган. Биз географиялык абалы ушул. Мана быйыл алмабыз жакшы болду, көп алма кылган, алманы сатышка эч жак жок. Мана мамлекет өзү Өзбекстанга уруксат бербей атат. 2-3 коробка гана берет да бизде. Биз энди муну жашырып атканда неме, постоянно эле мына Өзбекстанга сатканыбыз алдын келген, өрүк, бардык нерсебизди, малыбызды азыр энди вообще жаап койду да, бул нерсе нөл. Энди келеше Астанадан Ырашага кетишеттер, Бишкекке барып иштейтиптер, Өзбекстанга барып иштеп келгендер бар. Ошол биздеки азыр кандай десем энди 135 түтүн бар. Тоо арасында айыл бир арык сууну жээктеп жайгашып, учурда Бөжөйдүн тургундары чарбасында өндүрүлгөн продукцияларын сатуудан кыйналып жатканын айтып жатышат. Чек арадан чектөөлөр менен каттам шарты айрым учурларда кыйынчылыктарды жаратат дейт айылдын тургуну Мурат Айжигиетов. Быйыл алма арзан болуп, сата албай атабыз эки жака алып чыкканга. Анан ушу сатайлы десек, биздин посттон 5 жашыктан ашыкчаны өткөзбөйт. Анан Баткенге алып барайын десең, справка анан ашыкчасыны алып барганга жол керенин дагы актабай калтат. Ошол эми бардыгыбызда алма турат азыр, быйыл арзан болупчу. Ошону сата албай турабыз. Же Өзбекстанга сата албайбыз, же Кыргызстанга сата албайбыз. Кыргызстанга сатсак ошо 5 коробкадан ашыкча өткөзбөйт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев бул айылдагы көйгөйлөрдү жакшы билерин, соода алакалар эл аралык эреже талаптарга ылайык жүргүзүлүп жатканын, кошуна өлкө аймагына сатуу аткезчилик катары каралаарын айтат. Товарларды сатканы, импорт экспортту жөнгө салган биздин жакшынакай мыйзамдарыбыз бар. Өзбекстанга кандай тартипте, кандай шартта, кайсыл чек ара көзөмөлдөп өткөрүү бекеттеринен кирип чыкканга мыйзам тактана көрсөтүп койгон. Ошол чек ара өткөрмө бекеттеринен мыйзам талап кылган талаптарга кагаздарды кылып, төлөмдөрүн төлөп, киргизип чыгарып, киргизсе буларга ким тоскоолдук кылып атат? Бул жерде максат эле эмеге эч кандай документсиз, эч кандай төлөмсүз Өзбекстанга жүк киргизүү максатта. Эми мамлекет көрүп атасыз го, тартипке келдик. Тартипке келгенден кийин ошол тартипке чыдабастык болуп атат деп түшүнсөк дагы болот да. Аким Жоробаев карым катнаш боюнча чоң деле маселе жоктугун, Соох анклавын аралап өткөн жолдон сырткары тоон ашкан альтернативдүү жол бар экенин айтат. Сооктон транзит кайсы жүк менен өтүш керек? Ошо алмасыны Кызылкаяга алып барыш. Бул Бөжөйдүн өзүнүн жолу бар го, көз карандысыз.
көз карандысыз жол бар, чечмеге чыгат, Айдаркен кадам жемени айланып кете берет. Бөжөй айылына 2013 жылдагы чек арадагы чырлуу окуядан кийин Айдаркен тараптан жол салынган эле. Эскерте кетсек, андагы чатак Кыргызстандын Чарбак айылы менен Өзбекстандын Соох анклавындагы Хушяр айылынын ортосунда чыккан. Ошондо салынган жол ашуу аркылуу өтүп, татаал болгондуктан өтө зарыл учурда гана каттайбыз дейт Шерали Абдраимов. Жолубуз өтө татаал. Бул жолду бардыгы эле билет. Бул 2013 жылы ушул баягы Ушар Ушар менен Өзбекстан Кыргызстан болгон конфликттен кийин 2013 жылы салынган. Ошондо энди мына мамлекет кичине жол салып берген, жолубуз өтө татаал. Кыштын күндөрү мисалы кандай десек энди Деудан келет, Кадамжай район Деусуга карайт экен, кичине карашканда энди кечигип келет, энди элге айланан эл бардыгы барып кичине бир нерсе чачат, энди жашоо жолу начар. Ушунан кышта ушудан. Анан наркы экинчи жолубуз, Баткенге кеткен жолубуз Өзбекстандын Соох анклавын аралап өтөбүз. Канча посттон өтөбүз? Энди Кыргызстан бир посту 4 посттон өтөбүз да, короче, баргыча. Өзбекстан Соох анклавы аркылуу транзиттик каттамдарга кечки саат 11ден эрте мененки саат 7ге чейин чектөө киргизген. Кыргызстан Өзбекстан менен чек араларын такташып алган. Демаркация иштери дале уланууда. Акыркы жылдары жабылып калган бир катар чек ара бекеттери ачылган. Жакында эле Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкмөт башчылары үч өлкөнүн чек арасы кесилишкен жерден жолугушуп, чек араларын такталышын символикалуу түрдө белгилешкен. Алар мындан ары өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды күчөтүү жөнүндө сүйлөшкөнү маалымдалган. Бөжөй сыяктуу чакан айылдардын көйгөйлөрү алдыда чечилет деген ишеним зор.